Аксакалдар соту ишти карап менин пайдама бир уй торпогу менен өндүрүү чечимин чыгарды. Бирок жоопкер чечимди аткарбай жатат. Соттун чечимин соттук аткаруучуларга алып барсам, райондук сотко кайрылыңыз деп айтты. Эмне, Аксакалдар сотунун чечими өтпөйбү? Кайрадан райондук сотко арыз беремби? Түшүнүктүү. Бул эми Аксакалдар соту деген сотко чейинки баягы коомдук ошол аты деле айтып турат. Бул Аксакалдар соту демек ал чыгарганга анын чечимдери юридикалык күчкө ээ болот албетте. Демек бирок ошол эле Аксакалдар соттун чыгарган чечимине тараптардын бир тарабы демек нааразы болсо, ал чечимди райондук сотко арызданып, аны жокко чыгарып, ишти негизинен башынан кароого туура келет. Ал эми тараптар арызданбаса, ал ошол соттун чыгарган чечимине макул боло турган болсо, анда ал чечим мыйзамдуу күчүнө кирип, ал демек аткаруу баракты жазуу үчүн ошол Аксакалдар соту жайгашкан райондук сотко кайрылышыңыз керек болот. Ал жерде анын демек ал чечимдин негизинде сизге аткаруу барагы жазылып берилет. Демек аткаруу барак Аксакалдар соту тарабынан эмес, райондук соту тарабынан жазылып берилет. Демек сиз ошол аткаруу барагын жаздыргандан кийин ошол эле райондогу сот департаментинин алдындагы сот катышкылар кызмат бөлүмүнө расмий арыз менен аткаруу баракты аткаруу үчүн демек тапшырасыз. Андан соң мындай аткаруу иш амалдары аткарылып баштайт. Кыргыз Республикасынын Аксакалдар соттору жөнүндө мыйзамы 31-берене Аксакалдар сотторунун чечимдерин аткаруунун тартиби. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү, болбосо мүлктүк өндүрүү жөнүндөгү Аксакалдар соттун чечими боюнча сотко тартылган адам тарабынан соттун чечиминде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылууга тийиш. Аксакалдар соту өзүнүн чечимдеринин аткарылышына контролдук кылат. 32-берене Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу. Тараптар белгиленген мөөнөттө чечимди аткарбаган учурда мажбурлап аткарууга аткартуу баракчасын Аксакалдар соту жайгашкан аймактагы райондук же шаардык сот тарабынан берилет. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү анын арыз пайдасына чечим чыгарган тараптын аймагында турган райондук же шаардык сотко берилет. Арыз чечимди аткаруу мөөнөтү бүткөн күндөн тартып 1 айдын ичинде берилиши мүмкүн. Арызга Аксакалдар сотунун чечими аткарылбай калгандыгын ырастоочу документтер тиркелет. Белгиленген мөөнөтүнөн өткөрүү менен болбосо зарыл документтер тиркелбеген берилбеген арыз каралбастан райондук же шаардык сот тарабынан кайтарылып берилет.